Барып бирөө менен таанышасың, таанышканда да коркосуң. Анын кирпиги өзүнүн кирпигиби? Белек катар эмнелерди беришет экен? Пластическая операция. Сен билимдүүлүккө анчалык маани бербей калдың дагы, билимде эмне кереги бар? Сулуулук болсо эле болду дегенсиз. Үйлөнбөстөн мурун бир аз эмне кыл? Жакшылап орозо карма деген сөз да. Сүннөттө бар, сүннөттө жок. Кур'анда бар, Кур'анда жок. Исламда бар, исламда жок деген ысым андай нерсе жок. Мага алхамдулилlah WhatsApp'tan жазышат, Instagram'dan жазышат, Facebook'tan жазат, башка жерден жазат. Атың ким таксыр? Өзгөртүңүз болбой. Адыңыз ким? Өзгөртүңүз не шариатский. Бакыт бар, саада, кубаныч деген маанисинде. Моундай кылыш керек, тигиндей кылыш. Укпайт сени бала. 7 жашка келгенде намазды балдарыңарга буйрук бергиле. Биздин каныбызды бузуу үчүн катуу иштеп атат. ЛГБТ флагы менен бүт оюнчуктар чыгарып атат. Буларды балдарга алып бербегиле. Бул подсознаниеден катуу иштейт. 35 жашка чыккандан кийин ал балаң сенин же досуң болот, же душманың болот. Экөө бирөө сөз түрдө болот. Мектепте теңирчи мугалим дагы бар. Мектепте атеист мугалим дагы бар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам бүгүнкү сабагыбызды өз даргөйүндө кабыл кылган болсун. Жана бул сабакта баарыбызга берекелүү кылсын, иншалла. Алган маалыматтарыбызды да иш жүзөгө ашырууга Аллах субханаху ва тааля насип кылган болсун. Өткөн жумада биз сиздер менен эмнени баштаган болчук? Балдардын акысы жөнүндө сөз кылдык. Балдардын акысыны экиге бөлгөнбүз. Төрөлгөнгө чейин жана төрөлгөндөн кийин деп айттык. Төрөлгөнгө чейинки акылардан бирөөсү, эң маанилүүсү бул ошол атасы эртең төрөлө турган балдарына адеби жагынан болсун, дин жагынан болсун, тегинин тазалыгы жагынан болсун, кыскасы салиха болгон бир эне тандап берүүсү бул ошол атасынын боло турган балдарына карата болгон эмнеси болуп эсептелет. Милдети болот дедик. Бул маселеде көп ошол эле маселени бир жуманда эмне кылдык, баяндаган болдук. Кайра кайталыштын кереги жок, бирок өткөнкү темага бир кыстырма иретинде дагы бир нерсе айтып коеюн. Коомчулукта болгон аялдардын адеп ахлагына, кулк мүнөзүнө эмес, сырткы көрүнүшүнө көбүрөөк маани берип калгандыктарын көрүп жатабыз. Бул да ошончолук бир деңгээлге келип калды, бүт нерсе жасалма болуп калды. Аял заттын азыр коркунучтуу. Барып бирөө менен таанышасың, таанышканда да коркосуң. Анын кирпиги өзүнүн кирпигиби? Көзүнүн тиги эмеси, түсү өзүнүн түсүбү? Кыскачасы азыр эсептесек да туура эмес болуп калат могу жерде, ыйык жерде отурабыз дегендей. Туурабы? Бирок чындыгында бул баягы эмеге айланып кетти. Өтө коркунучтуу бир модага айланып кетти. Мисалы кайсы бир өлкөлөрдө жаңы жыл дейм, баягы туулган күнүнө белек катар эмнелерди беришет экен? Пластическая операция. Белек сүйнөт да, мага белек берди. Эмне берди? Пластикалык операция белек берди. Мен маселенин бир аз башка тарабына тийип эле өтүп кетем болду маселе бул. Өзүңөрдүн алхамдулилlah Алла бизге акыл берди. Акыйкатты да көрсөттү. Ошого жараша да эмне кылабыз? Таразалайбыз иншаллаху рахман. Бир сөздү өткөн жумада бир сөздү баштап атып туруп, мен башка бир жерге кирип кеттим дагы, анан кайра бул жерге келе албай калдым. Ошон үчүн азыр кайтып атам ал сөзгө. Эмне дедим мен? Эркектердин талаптары. Айтпадыкпы? Адам баласы үйлөнгөндө бир аялга, аял 4 нерсе үчүн үйлөнөт дедик дагы, анан аларды эсептедик. Эми эркектердин талабы канчалык деңгээлде шар'ий болсо, аялдар да ошого жараша калыптанат, туугандар.
Түшүнүктүүбү? Сенин талабың канчалык деңгээлде шарий болсо, алардын жүрүм туруму ошончол деңгээлде шарий болот. Себеби алардын да муктаждыгы бар да бир эркекке түйүү. Демек, бул сулуулук салондордун көбөйүп кетүүсү, булардын жасалма баягы ар кандай нерселерди кылуусу, тигиндей мындай дегенде канчалык деңгээлде аял затка биз асылып, же аял заттар ошондой экен, булар ооба сулуулукка жакын болот, алар тигинде болот, мындай болот. Азирети пайгамбар бул тууралуу хадистери бар, башка ага тийбей эле коеюн, бирок сенин да салымың бар деген маанисинде сүйлөп атам мен. Сенин да салымың бар. Эгерде сен буларды анчалык деңгээлде өзүң үчүн маанилүү кылбасаң, балким алар да бул нерсеге барбайт эле болуп атат. Сен кулк мүнөз адеп ахлагына карабай калдың да, ошон үчүн аял заттын кулк мүнөз адеп ахлап менен эч кандай бир эмнеси жок, иши жок. Сен билимдүүлүккө анчалык маани бербей калдың дагы, билимдин эмне кереги бар? Сулуулук болсо эле болду деген. Ошол себептен алар да билимге анчалык маани бербей калышты деген сөз. Эркектин талабы кандай болсо, аял зат эркектин талабына жараша калыптанат, коомдук аң сезим дагы ошого жараша калыптанат. Туугандарым, коомдук аң сезимди ким калыптайт? Индивиддер калыптайт, сен мен калыптайбыз. Биз канчалык деңгээлде өзүбүзгө жараша талаптарды койгон болсок, коомдун уюгу болгон үй бүлө дагы, үй бүлөнүн кожоюну болгон ата дагы ошого жараша эмне кыла баштайт? Өзүнүн үй бүлөсүн калыптандыра баштайт. Ооба. Демек, талаптарды, приоритеттерди туура тандап туруп, приоритеттерди дагы туура иреттеш керек деген сөз, туугандарым. Буну бизге ким көрсөтөт? Аллах көрсөтөт. Алланын элчиси көрсөтөт, дин көрсөтөт. Тетиги философ, же тетиги психолог, же тетиги коучер, же тетиги тигиндей мындай эмес. Алла жана Алланын элчиси. Динибиз. Жана динди туура түшүнгөн аалымдар жана мазхабтар. Маселе болду, туугандар. Болду. Бул жерде чекит коелу, экинчи маселе көтөр. Экинчи акы. Бала төрөлгөндөн кийин дагы жаштарга да айтып коеюн бул жерде. Үйлөнө элек болгондорго кээ бир алымдар айтат да. Үйлөнбөстөн мурун жок дегенде 6 ай дейт, оозуңа кирген нерсеге аябай диккат кылгының дейт. 6 ай. Bir тамактын дейт, bir арам тамактын адам баласынын денеге таасири дейт 6 айга чейин созулат дейт. Кері алыныр айтат, өмір бойы кетпейт дегендер дагы бар. Bir тамак, арам тамак жедиңби, өмүр бою болду, дененин таасири калып калат дейт ал жерде. Ошончо өтө маанилүү, сен үйлөнбөстөн мурун бир аз эмне кыл, жакшылап орозо карма деген сөз да. Адал, арамды карап туруп, анан эмне кыласың, иш кыласың деген сөз. Үйлөндүң, салиха бир аял тандадың, альхамдулилля дедиң, биринчи эмнемди, акымды балама аткардым дедиң. Кийинки альхамдулилля, Алла сан насип кылса перзент берет, каалаганга кыз берет, каалаганга эркек берет, Алла берет. Берди, төрөлдү, эмне кылабыз? Азан айтабыз. Оң кулагына азан айтылат. Булар кыска өтүп кетип атам. Оң кулагына азан айтылат, сол кулагына камат айтылат. 7-нчи күнгө келгенде эмне кылат? Бул сүннөт болгон амалдар бар. Булар акысы дагы болот, баланын акысы. Эмне кыласың? Акыйка чачын кесесиң дейт. Кыркасың. Акыйка чач деген сөз эң алгачкы чач. Бала төрөлгөн чачы бар го, ошол акыйка деп аталат. Ошону кыркасың. Кыркалбагандар, корккондор качы менен кыскартып койсо дагы болот. Анан ошонун салмагы канчалык болсо, ошол салмакчалык күмүш же алтындан эмне кыласың? Садака бересиң. Кийин атын коесуң. Буга дагы өзүнчө токтолом, ат маселесине, түшүнүктүүбү? Ысым маселесине. Атын коесуң. Анан бизде салтка айланып кеткен акыйка курмандыгы болот. Туугандар, кээ бир айтат, бул сүннөт дегендер бар. Акыйка курмандыгы. Биздин мазхабыбызда, Ханафи мазхабында эң туура көз караш сүннөт болуп эсептелбейт. Сүннөт амал эмес, мустахаб болгон амал. Кээ бир алымдар мубах деп дагы айткан. Мубах деген сөздүн мааниси
Kılsaң da сообу жок, кылбасаң да күнөөсү жок деген сөз. Мустахаб деген сөз заиф хадистер менен, өтө слабый хадистер менен келген амалдар, алымдар ошону кабыл алып туруп кылалы деген бир чечимге келгенде мустахаб болот дагы, кылсаң сооптуу болот. А сүннөт деген башка бир маселе. Биздин мазхабта бул сүннөт катары каралбайт, акыйка курмандыгы. Кылгандар өз эркинде кыла берет, маселеси эмес, түшүнүктүүбү? Бирок буну важиптин деңгээлинде, парздын деңгээлинде кылбай койсоң күнөө сыяктуу, кээ бир ошондой бар, бизге келгендер бар. Мен курмандык чалбай калдым, мен эмне болбой калды, күнөө кылдымбы дегендер бар бизге келип алып. Айтабыз, тууганым, сабыр кыл, күнөө маселеси эмес бул жерде. Колуңда жокпу, кылбай эле кой. Эч маселеси жок бул жерде. Акылып койсоң да ажеп эмес, жаман эмес деген сөз. Курмандык маселеси. Түшүнүктүүбү? Эми ысым койду. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бизге насаат кылгандардан бирөөсү дагы бул. Балаңа эң жакшы, эң коос, дини жаттан жаман мани туюндурбаган ысым коюу зарыл болуп эсептелет. Түшүнүктүү? Кайталайын, дини жаттан жаман мани туюндурбаган бир ысым коюусу зарыл болуп эсептелет. Азирети Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзү бар. Эмне дейт? Алла Таалага эң сүйкүмдүү болгон эки ысым бар дейт. Абдуррахман жана Абдуллах дейт. Буларды коёсуң. Бизде алхамдулилла баягы канчалык деңгээлде балдар төрөлгөндө эмне кылышат? Азыркылар алхамдулилла дини ат коюуга аракет кылышат. Же Азирети Пайгамбар аттарынан бирөөсүн коёт, же сахабалардын аттарынан бирөөсүн коёт, же Аллах субханаху ва тааланын ысмы эмнелерин, сыпаттарынын Асмаул Хусна коз ысымдарынын жанына Абду деп кошуп кое берет. Түшүнүктүүбү? Бирок кээ бирөө бул жерде да аша чаап кеткендер бар. Мисалы ысымдар бар. Алла Тааланын Асмаул Хуснасына окшогон ысымдар бар. Туурабы? Мисал дейли, жакында болгон окуялардан бирөөсү. Мисалы, Тажикстан менен болгон маселеге келгенде, президенти бар. Атын атагым келбейт. Туурабы, туура эмеспи? Ана бул Алланын ысмы, бул адамды сөкпөгүлө, тигиндей мындай, этикалык жактан туура эле болуп эсептелет. Бирок дини жаттан алганда бирөөгө Рахман деген атты койсо болобу же болбойбу деген суроо берилет. Рахман деген атты койсо болобу же болбойбу? Жок, арам дейт, ширк болот деп айтышат. Жок, андай нерсе жок. Рахман деген ат койсоң болот. Кайсыны койбойсуң? Алланын ысмын койбойсуң. Ар-Рахман деп кое албайсың. Түшүнүктүүбү? Ар-Рахман дегенде бул ким? Аллах. Рахман дегенде муштарактап коебуз. Сыпат жагынан мээримдүү. Бул инсан да мээримдүү, Рахман. Мисалы, бирөө да өткөндө мага жазат. Бирөө келип айтыптыр, сен чоң күнөө кылып атасың. Эмне? Сен пайгамбарсыңбы дептир. Эмнеге десе, сен атың Расулбу дейт. Болсо бирөө келип айтыптыр, сен атың Наби, Набини өзгөрт дейт. Наби деген ат бар, бизде Наби деген. Эмне дейт, өзгөрт деп атат бул Наби деген исимди. Эмнеге десе, пайгамбардын ысмы болбойт дейт, бул күнөө арам болот дейт. Жок. Наби деген биздин Ханафи китептерде Наби деген ысым жакшы каралат. Набинин бир гана элчи деген мааниси эмес. Набинин эмне? Урматтоочу деген да мааниси бар. Түшүнүктүүбү? Расул да ошондой. Ар-Расул десе башканда пайгамбар болот. Ошондуктан бул маселеге келгенде өзүбүздүн ой пикирибизди айтпай эле коелу. Алымдарга сурайбыз, алымдар айтат. Алымдарга сурайбыз. Интернетке же башка жака Google'га эмес. Макулбу? Google болбойт. Алымдардан сурайсың. Google'га жазганда ал жерде жок. Алымга бар. Алымдын телефондоруна же болсо WhatsApp. Мага алхамдулилла WhatsApp'тан жазышат, Instagram'дан жазышат, Facebook'тан жазат, башка жерден жазат. Колдон келишинче биринчи текшерип туруп суроо келет. Дароо болот болбойт да айтпайбыз тугандар. Дароо китепти карайбыз. Китепти карап, алымдардын сөздөрүн таразалап туруп, анан ыңгайлуу болгон бир эмесин эмне айтып коебуз. Түшүнүктүүбү? Ысым маселесине келгенде, критерий эмне? Ысым маселесине келгенде бала чакаңа ысым коюп атканда бир жаман маани туюндурбаш керек. Ачык эле Азирети Пайгамбар сүннөтүндө бар, жаман болгон ысымдарды өзгөрткөн. Мисалы, Азирети Пайгамбардын доорунда сахабалардан харп деген ысмы болгон сахаба. Харп деген согуш деген сөз. Калп, ит. Түшүнүктүүбү? Ошол сыяктуу ысымдар болгон, өзгөрт деген. Бизде да буга окшогон ысымдар бар болсо, мисалы Союзбек,
же такыр эле маани туюндурбаган жакшы маани 80 бай 90 бай билбейм да кандай аттар бар билбейм иши кылып буларды балтабай дагы эмнелери бар ошого окшогон ысымдар ооба аны койбойсуң сен ата катары ошондой бир атыңды балаңа коюп кое турган болсоң акысын жеген болосуң акысына кирген болосуң ошол үчүн кээ бир мусулмандар баягы ыйманга келгенде эмне кылышат дароо атын өзгөртөт да кээ бири болсо бул мания болуп калган кармаган бирөөнө эле атыңды өзгөрт болбойт буну кандай болсо шариатский болуш керек дейт аттын шариатский не шариатский жок туугандар ысымдын шариатский ысым не шариатский ысым жок андай ысымдын эки критерий ошол жерде бар ысым диний жаттан бир жаман маани туюндурбаш керек мисалы бакытты алып туруп Куранда бакыт деген ысым таба аласыңбы таба албайсың эч бир хадисте бакыт деген ысым таба албайсың анда бул не шариатский өзгөрт алмаз өзгөрт ооба азыр сурайм атың ким атыңыз ким таксыр өзгөртүңүз болбойт атыңыз ким өзгөртүңүз не шариатский бул туура эмес туугандар түшүнүктүүбү маанисин калыс жаманбы калыс бар эмне адилеттүүлүк деген сөз да бакыт бар саада кубаныч деген маанисинде бакыт кубаныч бул жаман маани эмес бул жакшы маанидеги ысымдар буларды өзгөртүүнүн кереги жок туугандар эч өзгөртүүнүн кереги жок макулбу бирок жок мен өзгөртөм десең ал сенин ишиң ал башка маселе биз айта албайбыз өзгөртпө тигиндей жалпынан сен мажбур эмессиң аргасыз эмессиң андай ысымдар өзгөртүүгө жаман мааниде болсо өзгөртөсүң түшүнүктүүбү болбосо шариатский не шариатский сүннөттө бар сүннөттө жок Кур'анда бар Кур'анда жок исламда бар исламда жок деген ысым андай нерсе жок эгерде андай боло турган болсо Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда бардык сахабалардын ислам Азирети пайгамбардын жана пайгамбардын тегеректеринин сахабалардын аттары ислам келелекте бар беле жок беле булардын аттары анда баары бирден чекеде эмне кылыш керек болчу жаңыдан азан жаңыдан камат андай болгон эмес кээ бирөөнүкү ит согуш тигине мындайдыр өзгөртөт себеби Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат Ибн Аббас сурайт я Расулаллах дейт Ибн Аббас Абдулла ибн Аббас я Расулаллах кад алимна хаккал валиди атанын укуктары жөнүндө айттыңыз түшүндүк ооба фама хаккул валиди баланын акысы эмне деп сурайт дейт ошондо сураганда ан юхсина исмаху ва юхсина адабаху анын атын эң кооз аттардан коюш керек жана баласынын адебини дагы кооз адептерден кылып тарбиялаш керек деп айтат Азирети пайгамбар башка бир хадисте эмне дейт Азирети пайгамбар иннакум tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum эртең кыяматта Алла Тааланын даргөйүнө эсеп кысапка турганда силер чакырыласыңар чакырылганда эй паланча быстанча деп кандай чакырылат дейт эй паланчанын улу паланча деп чакырылат дейт силердин атыңар мен өзүңөрдүн атыңар жана атаңардын аты менен чакырыласыңар дейт Азирети пайгамбар ошол себептен фаахсину асмаакум атыңарды жакшы койгула дейт жакшы аттардан болсун дейт демек ысым маселеси боюнча бул айтканыбыз жетиштүү деп ойлойбуз келдик үчүнчү баланын үчүнчү акысына баланын үчүнчү акысы Аллаху Субхану ва Таala Tahrim сүрөсүнүн 6-аятында момундарга кайрылып буйрук иретинде Я айюхаллазина аману эй Алла Таалага иман келтиргендер Ку анфусакум биринчи ирет өзүңөрдү жана ва ахликум экинчи ирет жакындарыңарды үй бүлөңөрдү
эмне кылгыла? Сактагыла, коргогула. Эмнеден? Нарон, тозок отунан. Ар бир атанын башкы болгон милдеттерден бирөөсү бала чакасын, үй бүлөсүн, жакындарын тозок отунан коргойт. Ооба. Сен күйөөсүң, аялың тозок жолуна түшүп, тозокко бараткан болсо, аны коргоо сени үстүңдө милдет болуп эсептелет. Бала чака бир жолго түштү, сен көрүп жатасың, бул жол акыры тозокко алып барат. Алланын наразылыгына алып барат, жамандыкка алып барат дегенде, ошолорду коргоо сени милдетиң. Бирок ошондой бир абалга түшпөө үчүн Азирети пайгамбарыбыз дагы эмнени көрсөткөн, өзүнүн жолун көрсөткөн. 20 жашка чейин балаң менен алектенбейсиң, 20 жашта баштадың, аны эмне кыласың? Тарбиясын. Сен моундай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Укпайт сени балаң. Түшүнүктүүбү? Укпайт. Сөз бар. Азирети пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси. Эмне дейт? Бул кандай болот дегенде пайгамбар айткан. Муру ауладакум бис-салати ва хум абнау 7 синин. 7 жашка келгенде намазды балдарыңарга буйрук бергиле. Вадрибухум алейха ва хум абнау 10. Эмне деп атат? Алар 10 жашка келгенде акырын эмне кылып койсоң болот? Кичине шапалактап койсоң болот. Эгер намаз окубаса, бирок анда шарты бар. Ур дегенде багы эме эмес, макулбу? Биз могу жерде көп эле айттык ал нерсеничи. Ооба. Оны бирок каждый понимает силу своей испорченности дегенде эле андай түшүнүп албагыла, макулбу? Уруп кой деген сөз көгөртүү деген маанисинде, кызартуу деген маанисинде эмес, ошондой маанинде айтылып атат. Ва фарриqu бейнахум фил мадажи. 10 жашка келгенде кыз менен баланын ортосун эмне кылгыла? Ажыраткыла дейт төшөктө. Ажыраткыла деген сөздүн мааниси бир журткан менен үстүнү жаппагыла дейт. 10 жаштагы бала менен эркекти ошол бир туугандар бир төшөккө жаткырсаң дагы экөөнүн журтканы бөлөк болуусу зарыл болуп эсептелет. Бул өтө маанилүү. Азыркы дини эмеде көйгөй маселеси бар. Коомчулукка көтөрүлүп атпайбы? Жинстик тарбия, тияк-бияк маселеси бар. Туугандар, өткөндө бир жумада, билесиңерби, бир жумада баягы нетрадиционный ориентация боюнча кичине сүйлөдүк, козгодук. Лут алейхиссалам коомуна мисал берип аткан учурда буларды, баягы гомосексуализм жана ЛГБТ маселелериничи. Видео чыккандан кийин аябай көп СМСтер келди. Бир нерсе айтып коеюн, чекесинен чыгарайын. Өтө чоң деградациядабыз бизчи. Билинбеген менен чоң деградацияда жашап жатабыз азыр. Батышка тандык. Кээ бир уюмдар катуу иштеп атат. Биздин каныбызды бузуу үчүн катуу иштеп атат. Өткөндө бири айтат. Балам дейт, 2 класста, бирок эркек балдардын ойноп аткан жерде булар баягы ойнойт да, балдар ойноп атканда анан бир туура эмес иш кылып койсо эмне кылат? Бизде көп айтат элек. Мисалы биз эмне дейт элек? Девочка дейт элек бизчи. Биз ойноп ошондой дейт элек. Себеби ошондой. Булар кандай дейт билесиңерби ойноп аткан учурда? Голубой дейт экен булар. 10 жашта. Кайдан бул сөз? Бул бала эмне экенди билбесе да бул сөздү колдонуп атат. Бирок колдонсо подсознанияда аң сезимди жайгашып калат, эртең анан байгы эмелер бар. Оюнчуктар бар. ЛГБТ флагы менен бүт оюнчуктар чыгарып атат. Буларды балдарга алып бербегиле. Бул подсознанияда катуу иштейт. Билесиңерби? Эртең балаң чыгып туруп айтат, ата булар нормалдуу нерсе деп айтат. Сен сүйлөгөндө сага каршы чыгат, көрөсүң. Бул эмелерди билесиңер байгы оюнчуктар, мен аттарын билбейм, ошон үчүн кол менен көрсөтүп атпайм булардычы. Эмне дейт бул оюнчуктарды? Флагтар бар. Радуга. Ооба, кандай? Попит экен. Алып бербегиле балдарга. Кыскасы, информационный катуу согуш жүрүп жатат. Түшүнүктүүбү? Ар бир ата бунун эмесинде болуш керек. Өтө диккат мамиле кылыш керек ар бир ата. Карап туруш керек. Буга дагы сөз кылабыз. Ошо бала тарбия маселеси боюнча мен азыр шашпайм. Бир жума, 2-3 канча жума кетсе кете берсин. Өтө маанилүү бир маселе бул. Шашпайм, ошон үчүн жума сайын бала тарбияны бүтүргөнгө чейин иштейбиз иншаллах рахмат. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан
Hazreti Пайгамбар көрсөттү. 7 жаштан баштайсың тарбиясын дейт. 7 жаштан баштайсың. Бала 20 канча жашка чейин эмне кылат? 15, 14-15 жашка чейин сен тарбияңды алат. 14-15 сен сөзүңдү угат. 14-15 жашка чейин сен тарбиячы боло албайсың. Сен ага бир гана насаатчы боло аласың. А 35 жашка чыккандан кийин ал балаң сенин же досуң болот, же душманың болот. Экөө бирөө сөз түрдө болот. Ал да сага байланыштуу. Ата. Ал да сага байланыштуу. Сени тарбияңа. Бирок тарбияда эң чоң роль, факторду эмне ойлойт билесиңерби? Эки нерсе. Bir, dini bağlılık, iki, ulutluk bağlılık. Dini bağlılık, ulutluk bağlılık. Kudayga şükür bizden komşulukta dini bağlılık menen ulutluk bağlılık kamır cumur bolu ele bari bir değil bolu atat. Kudayga şükür. Ke bir masale eseptebesen ele. Birok жалпысын elhamdülillah. Demek ulutluk bağlılıkka kançalık beken bolsa koşonçalık dinizde beken bolabız degen söz. Dinizge kançalık beken bolsок, улуттук баалуулукка ошончолук бекен болобуз деген сөз. Бул дагы балада иммунитетти пайда кылат. Эмнеге иммунитетти пайда кылат? Сырттан чочун болгон, адам баласын ичинен чирите турган, канын буза турган идеологияларга иммунитет болот. Силер балаңды мектепке жиберип атасың. Мектепке жибергенде мектепте ким менен дос болуп атат? Кандай иш жүргүзүп атат? Түшүнүктүүбү? Сабактан ким менен ойноп атат? Кайсы жерге барып атат? Мектептеги мугалимдердин идеологиялык платформасы кандай? Буну текшербейбиз, карабайбыз даже. Бирок билесиңер, мектепте теңирчи мугалим дагы бар. Мектепте атеист мугалим дагы бар. Мектепте ЛГБТны колдонгон мугалимдер дагы бар. Түшүнүктүүбү? Марксизмди колдогон мугалимдер бар. Дарвинизмди колдогон мугалимдер бар. Сен атан катары балаңа үйдө тарбия бериз. Буга да кайтабыз. Келет иншалла. Аз жалпысын айтып атам, себеп дегенде бул тарбия маселесин айтып атпайбызбы? Айта албай койбой жатам бул жерде. Бирок өтө маанилүү болгон бир нерсе. Демек туугандар, биз ата болгондон кийин үстүбүздө баланын эртеңки келечекке бактылуу бир жашоого калыптанып жашоосу үчүн сен атанын өтө чоң милдети бар. Сенин үйүңдө бир бука байланган жок. Сенин үйүңдө бир үй айвандардан бирөөсү байланган жок. Жедиресиң, ичиресиң, кийгизесиң, аталык милдетти аткарган болду, гуляйбайсың. Андай нерсе жок. Түшүнүктүүбү? Сенин балаң сага аманат акыркы демиңе чейин деп айтылат. Ооба. Акыркы демиңе чейин аманат болуп эсептелет. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü olgan bul akı balaga emne olup eseptilet? İman tarbiyası. Sen bul ayat aytat. Özün orun jana balaga şakаңарды тозоо котуна сактат. İman tarbiyası. İman tarbiyası kандай болот? Kийинки jumada inşallah bul sözdөн başlayыбыз. İman tarbiyası kандай болуш керек деп başlayыбыз. İnşallah rahman. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi ve elhamdülillah.